Сүрөттөгү бул тиги учак 2016-жылы Россия Федерациясы тарабынан Кыргызстанга белек катары берилген. Деген менен тиг учак 2017-жылы бузулуп, ошол бойдон ушул кезге чейин ар кандай себептер менен ремонттолбой чаң басып туруп калган. Мындан ары бул техникада өлкө муктаждыктарына колдонулат. Анткени Беларусь Республикасынын лидеринин көмөгү астында Ми-8 МТВ-1 тиг учагы толук бойдон капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров маалымдады. Биздин тиг учагыбыздын сапаттуу жасалышын президент Лукашенко өз көзөмөлүнө алып, тиешелүү кызматкерлерге катуу табыштаганын айткан эле. Чындыгында эле беларустук адистер ремонт иштерин абдан сапаттуу жасаптыр. Биздин адистер ремонт мыкты болуптур деп баасын беришти. Беларусь лидери кесиптешим Александр Григорьевич Лукашенкого дагы бир жолу ыраазычылык айтам. Кудай буйруса, бул тиг учагыбыз дагы өлкөбүздүн кызыкчылыгына көп кызмат кылат деп ишенем. Ал эле эмес 2021-жылы президенттердин жетишилген макулдашуусуна ылайык Өзбекстан Кыргызстанга кайтарымсыз гуманитардык жардам катары Ми-8 МТВ тиг учагын тапшырган. Кыргызстандын аскер тиг учактар паркында да дал ушундай тиг учак жараксыз абалда тургандыктан аталган техниканы Өзбекстандын Чирчик авиациялык оңдоп түзөө заводу капиталдык ремонттон өткөрүп бермей болгон. Учурда бул тиг учактагы жаңыланып өлкөгө алынып келинди. Кече жакында эле Өзбекстандын тиешелүү түзүмдөрү атылган тиг учагыбыз толук ремонттолуп бүткөнүн кабарлашкан. Биздин тармактык министрликтин адистери өткөрүп алып, Чирчик Ош Бишкек каттамы менен алып келип, тиг учак толук кандуу өз ишин аткарууга даяр экенин билдиришти. Буга байланыштуу Шавкат Мирамановичке терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошентип Кыргызстандын аскердик тиг учактар паркы дагы 2 тиг учак менен толукталды. Чындыгында 40 жылдары өлкөнүн техникалык потенциалы жогорулап жатканы ачык байкалууда. Маселен, өзгөчө кырдаалдар министрлиги соңку 3 жыл аралыгында 600дөн ашуун жаңы техника алуу болгон. Республикалык бюджеттин эсебинен заманбап Airbus үлгүсүндөгү 2 тиг учак сатылып алынган. Ошондой эле казынанын акчасына 20 автобус, 20дан ашуун оор жана жүк ташуучу унаалар, 10дон көп жол тандабас унаа алынган. Ал эми гранттык негизде Кытайдан 100 өрт өчүрүүчү унаа жана 38 унаадан турган 2 мобилдүү госпиталь келди. Мындан тышкары Россия 40 өрт өчүрүүчү унаа менен Ми-8 МТВ үлгүсүндөгү көп максаттуу тиг учакты жардам катары берген. Ошондой эле 58 өрт өчүрүүчү унаа дүйнөлүк банк аркылуу жаңыланды. Мына техникалык базабыз аябагандай эле чыңдалып калды. Чындыгында мына МЧСке канча келип атат, канчалаган техникалар, 600дөн ашык техникалар келип атат. Медицина тармагына келип атат. Эми бул жакшы нерсе да. Эми баягы бир чети күлкүн келет бир өткөндөгү эстепчи, мына элементарный эле көчмөндөр оюнун өткөзүп туруп, ошол жерде бир килейген эле бир президенттин аялын жоготуп ишип пробкадан келе албайчы. Ошол ушу вертолетторубуз болсо, ошону алып келмек да туурабы? Ошондой маселелер бат чечилип калмак да. Дүңгүрөтүп той бердик, аягы эмне болду, бүт дүйнөгө шерменде болдук. Ошо элементарный бир вертолетубуз барып, ошол экин таап алып келе албайчы ошол кезде. Бул эң жакшы, бул материалдык базабызды чыңдап алганыбыз, эртеңки күнү душманда менен согушпасак да бул өзүнчө бир мындай күч сүр берип турат да. Техникалык базасы күчтеп мындай бир душмандагы кандай душман болбосун өзү мындай тартынып турат да. Бул абдан жакшы нерсе да. Бул эле эмес, коргоо министрлигинин да техникалык потенциалы жогорулап жатканы маалым. Буга чейин эскилиги жеткен жараксыз техникалар кампада турса, эми көзгө көрүнөрлүк кымбат баалуу техникалардын алынуусу коомчулукту да сүйүндүрбөй койбойт. Кудай шүгүр азыркы убакта техникалар боюнча мисал коргоо министри жагынан айтып болот турган болсок, именно коргоо жагынан оборона способность боюнча. Ал деген мындай секретный болот. Секретный болгондуктан аны эч ким жарыялай албайт. Жакшы эле техникалар келди деп айтып кетсек болот. Эми башка жагынан гражданский авиация боюнча да астыда да жакшылыктар бар. Буюрса жакын арада биздин өкмөт бийлик тартып алып берет. Маалым болгондой, соңку жылдар аралыгында күч түзүмдөрүнөн тышкары бир катар министрликтердин ишмердүүлүгүн жакшыртууга багытталган иш-аракеттер көрүлүп, керектүү техникалык база жаңыланууда. Мунун баары өлкө коопсуздугун жана кыргыз элинин бакубат жашоосун камсыздоого багытталган. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары.